Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, ma ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, urmatlı dostlar. Sabaqtары сулантабыз жин жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз жиндерден тосулуучу себептер, жолдор, куралдар. Ушул маселеде биз келимеге келгенбиз. Келиме ла илаха иллаллах келмеси. Бирден бир жана эң негизги шайтандардан тосулуучу жолдордон жана куралдардан ушул келме дегенбиз. Жана эң негизгиси эле жашоодо адамдын, мусулмандын жашоосундагы эң чоң келме ушул келме болот. Себеп дегенде адам ушул келме менен мусулман болот. Ушул келменин шарттарын аткаруу менен мусулман болот. Жана ушул келме буйруган нерселерди ишке ашыруу менен. Жана бул келме албетте айтканбыз, Аллах Таала эң жакшы көргөн келмелерден. Себеп дегенде Аллахтын жаңгыздыгын тастыктаган келме болуп эсептелет. Жана ошол эле учурда Аллахтан бөлөк сыйынуучу нерселерди жокко чыгара турган келме болуп эсептелет. Ошон үчүн эң чоң жакшылык ушул Аллах Таала бизге ушул келменин маанисин түшүнүү жакшылыгын бергени ушул эң чоң жакшылык дегенбиз. Ушул келме менен биз жакшы менен жаманды айырмалантабыз. Жана ушул келме менен биз же бактылуу, же бактысыз болобуз. Эгер ушул нерсени Аллах каалагандай ишке ашыра турган болсок, ла илаха иллаллах келмесин, анда биз кыямат күнү Аллах Тааланын мээрими менен ийгиликке жетебиз. Эгерде жакшы өтөй албай турган болсок бу дүйнөдө, албетте кыямат күнү акыбал жакшы болбойт. Жана бул маселеде ла илаха иллаллахка тиешелүү фазилеттерди, жакшылыктарды айтып атканбыз. Ошол жакшылыктардан, артыкчылык фазилеттеринен Аллах субханаху ва таала бул келмени Куранда таза, жакшы даракка окшоштурган. Аллах Таала Куранда айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Алам тара кайфа дарабаллаху масалан калиматан таййиба ка шажаратин таййиба аслуха сабитун ва фар'уха фис сама." Аллах Таала айтат: "Сен көрбөдүң беле?" дейт. Аллах Таала таза, жакшы сөздүн мисалын таза, жакшы дарактын мисалындай келтирет дейт. Анын тамыры, негизи бекем болот дейт, жана бутактары асманга жетет дейт. Маселе бул жерде ошо ла илаха иллаллах келмесин айтып атат. Бул ушундай даракка окшош, тамыры бекем болуп жерге отурган. Мындайча айтканда, момун мусулмандын жүрөгүндө бекем отурган ошо иманы ошо ла илаха иллаллахтын негизинде болот. Жана ушундан келип чыккан жакшылык иштер, жакшылык амалдар, ибадаттар баары тең бутактай болуп асманга жетет. Мындайча айтканда, ошо ла илаха иллаллах эгер боло турган болсо, жакшылык Аллах Таалага жетет деген сөз. Кабыл болот деген сөз. Эгерде жакшы иш ла илаха иллаллах менен бекемделбесе, анда Аллах Таалага иштер жетпейт жана кабыл болбойт деген сөз. Ошон үчүн бул жерде негиз, жакшы иштин негизи ошо ла илаха иллаллахты түшүнүп, ушуну ишке ашыруу менен бекемделген деген сөз. Демек, бул ушул берекелүү таза бакта экен, ла илаха иллаллах. Эгер кимде ушул ла илаха иллаллах жүрөгүндө болсо, ошо иманы ла илаха иллаллах жүрөгүнө бекем отурган болсо, анда бул кишиден качан болсо, каякта болсо жакшы иштер чыга берет. Кандай? Берекелүү жакшы дарактан мөмөлөр качан болсо, кайсы жерде болсо чыга бергендей. Ошон үчүн андан кийин Аллах Таала айтат: "Ту'ти укулаха куллу хинин биизни раббиха." Жана бул дарак өзүнүн мөмөлөрүн Аллахтын каалоосу менен дайым берип турат дейт. Ушундай берекелүү дарак качан болсо мөмөлүү болуп тура берет. Ошон үчүн мусулман деген ушундай сүрөттөлөт. Ушул жерде ушул имандуу дагы сүрөттөлүп атат. Ушул мисалда Аллах Таала мусулман имандуу, берекелүү болот. Мындайча айтканда, кайсы жерге барбасын, кайсы жерде болбосун, дайыма жакшылыкка себептүү болот. Дайыма оозунан дагы, тилинен дагы, ишинен дагы, жада калса пикиринен дагы жакшы нерседен бөлөк эчтеке чыкпайт.
Андан кейін айтады: "Ядрибуллахул амсале линнаси лааллахум ятазаккарун". Аллах Таала адамдарға ошол мисалдарды келтирет, балким адамдар ошол нерселерди эстеп, ой жүгүртүп ошол нерсеге амал кылар деген маанинде. Бөлөк дагы бир фазилети, жакшылыгы, Аллах Таала бул ла иляха иллаллах келмесин бекем келме деп айткан. Бекемдөөчү, бекем. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Аузу биллахи минеш-шайтонир-раджим. Юсаббитуллаху лазина аману бил каули сабити фил хаятид дунья ва фил ахира ва юдиллуллаху залимин ва яфалуллаху ма яша". Аллах Таала ыйман келтиргендерди бекем сөзү менен бекемдеп коет. Бу дүйнөдө да, акыретте дагы. Жана залымдарды Аллах Таала адаштырат, Аллах Таала каалаган нерсесин жасайт. Ыймандуулардын ошо Аллах Таалага ыйман келтиргендиги үчүн Аллах Таала бу дүйнөдө дагы бекем сөзү менен жана акыретте дагы бекемдеп коет дейт. Бу дүйнөдө бекемдеп коет деген сөзү ушул ла иляха иллаллахты жүрөгүнө бекемдеп орнотуп коет. Жана бу дүйнөдө өткөнчө ушул ла иляха иллаллахтын таразасында ошонун көрүүсүндө бүт нерсеге баа берип, ошонун негизинде амал жасап баштайт. Жана жашоосунун баардыгы, мындайча айтканда, ыйманда, ла иляха иллаллахты ишке ашырууда, Аллахка болгон пендечиликти ишке ашырып, жакшылыкты Аллахка чакыруу, Аллахтын жаңгыздыгына чакырууга жашоосун короткон акыбалда Кур'ан жана сүннөттө өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Аллах Таала ошол ла иляха иллаллах менен бу дүйнөдө бекемдеп коет. Бул ла иляха иллаллах келмеси тилинен дагы, жүрөгүнөн дагы, амалдарынан дагы эч качан кетпей турган кылып коет. Жана акыретте дегени Аллах Таала кабыр азабынан сактайт ушунун негизинде. Хадисте келет, пайгамбарыбыз айтат: бардыгы кишини көмгөнү келгенде, көмүп туруп кетишкенде ошол баскан үндөрүнө чейин угат ошол өлгөн киши. Анан эки периште келип аны сурак алат. Ошол сурак: "Сенин Роббуң ким?" дейт. Ошондо Аллах Таала бекемдеп: "Менин Роббум Аллах" деп жооп берет. Мына ушул нерсе айтылып атат. Кабырдагы азаптан ошол ла иляха иллаллах менен бекемдеп коет. Жана тирилгенден кийин дагы Аллах Таала ошол сөз менен бекемдеп коет. Мындайча айтканда, ла иляха иллаллахтын элдери, мындайча айтканда мусулмандар, ыймандуулар жоготууга учурабайт, бу дүйнөдө дагы, акыретке дагы. Жоготууга бир гана учурайт ким ушул ла иляха иллаллахтын негизинде жашабаган болсо. Себеп дегенде биз айттык, негизги маселебиз ла иляха иллаллахты ишке ашырган кишиге шайтан келбейт деген сөз. Шайтан жабышпайт, илешпейт. Жана аны азгырып, аны жамандыкка турта албайт. Эң күчтүү шайтандан болгон тосуктар ушул ла иляха иллаллахту маанисин, маңызын амалга киргизип ушу менен жашоодо. Сабагыбызды ушул жерде токтоп турабыз. Адаттагы бүгүнкү үйрөнүүчү, айтылуучу дуабыз. Мурунку сабакта биз мусафирга айтылуучу дуаны үйрөнгөнбүз. Кимде ким калып аткан болсо, мусафирга айтылуучу дуа. Ошол дуада дагы бир дуа келет. Хадис келет, имам Ат-Тирмизи риваят кылат Анас ибн Маликтен. Анас ибн Малик келет, пайгамбарыбызга бир күнү бир киши келет дейт. Келип айтат дейт: "Аллахтын элчиси, мен сапарга чыгып аттым эле. Мага бир дуа берип коюңуз" дейт. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Заввадакаллаху ат-тaqва" дейт. Аллах Таала сага таква берсин дейт. Аллах Таала сага таква берсин дейт. Таква берсин дегени ошол ага моюн суна турган иштерге мүмкүнчүлүк берсин жана күнөөлөрдөн сени арылтсын деген сөз. Жана ошонун негизинде Аллахтын азабынан сени куткарсын деген сөз. Эң жакшы бере турган нерсе бу дүйнөдө жана ушуну менен кыямат күнү ийгиликке жете турган нерсе бул таква. Таква деген бул нерсе Аллахка моюн суну, Аллах буйруган нерселерде моюн суну жана тыйган нерсесинен тыйылуу. Кийин ошол киши айтат: "Дагы бирдемге кошуңузчу, дагы бир дуа кылыңызчы" дегенде пайгамбарыбыз айтат:
Gafara zembeke deydi. Senin günahlarını geçirsin deydi. Senin günahlarını öçürüp salsın deydi. Dağı koşunmuşçu degende Peygamberimiz aytadi: "Ve yassara lekel hayra haysuma kunta." Jana jakşylykty sen qaysi jerde bolbo, sağa jеңil kılıp koysun deydi. Mundayça aytkanda, senin dünya işlerinde, din işlerinde jana ahiretine kerek bolgon jakşylыкты, jakşylyk amallarını sağa жеңилдетип koysun деген maanide. Qaysi jerde bolbo, jana qaysi wagtda bolbo, seni jakşylыкка себепти кылып койсун, жана jakşylыкты сага дайыма берип койсун деген сөз. Демек, бул дуа сапарга ким чыгып атса, айтылуучу дуа экен: "Заввадакаллаху ат-тaqwa ва гафара замбака ва яссара лакал хайра хайсума кунта." Ушул дуандагы кимде ким кетип аткан болсо, ушул дуаны айтса болот. Жана эң негизгиси таква кишиден дуа суроо, бул дагы сүннөттөн болот десе болот. Себеп дегенде сахабалар дайыма пайгамбарыбыздын дуасына ие болуп калайын деп дайыма ушул нерсеге аракет кылышчу. Пайгамбарыбызга сапарга чыгабы, үйдө болобу, дайыма дуасына себеп болоюн деп дуасын дайыма сурашчу. Ошон үчүн дайыма ошол имандуулардан, таквалардан дуа сурап туруу эң жакшы нерселерден. Себеп дегенде балким ошол киши Аллахтын астында бир мартабага ие болгон кишилерден болот, жана дуасы кабыл болот, албетте. Ошон үчүн дуадан биринчи бир тууганга дуа кылуудан эч качан капилеттүү болбош керек, жана дуа суроодон дагы капилеттүү болбош керек. Мусулманга дайыма дуа кылып туруш керек. Жада калса көрбөгөн бир тууганы алыс жакта болсо дагы ошого дуа кылуудан эч качан унутпаш керек. Өзгөчө дүйнөдө кыйналган, кысталган мусулмандарга дайыма кеминде дуа кылып туруш керек. Себептен дуа бул өзгөчө мусулманга берилген эң чоң жакшылыктардан жана куралдардан. Аллах Таала баарыбызга таквалык берсин. Биздин динибизде, дүйнөбүздө жана ахиретибизге керек болгон жакшылыкты да берсин. Жана күнөөлөрүбүздү кечирсин. Жана эң негизгиси шайтандардын жамандыгынан, зыянынан бизди сактап, ушу дининде бекем кылып, ла илаха иллаллах келмесин жүрөгүбүзгө отургузуп, ошонун негизинде амалдарды кылганга күч кубат берсин. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşkünce sağ salamat olunuzlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.